Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров дипломатиялык миссиялардын жана эл аралык уюмдардын башчылары, ошондой эле Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу өз сөзүндө дипломатиянын негизги маңызы элдер менен мамлекеттердин ортосунда алтын көпүрөнү куруу экендигин белгиледи. Садыр Жапаров Кыргызстан ар дайым чет элдик өнөктөштөр менен, ошондой эле эл аралык жана аймактык уюмдар менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө кызыктар экендигин баса белгиледи. Ал ошондой эле 5-октябрда Кыргызстанда болгон окуялар парламенттик шайлоонун адилетсиз өткөндүгүнүн натыйжасынан улам келип чыкканын айтты. Президенттин милдетин аткаруучу белгилегендей, бүгүнкү күндө өлкөдөгү кырдаал турукташып, саясий процесстер укуктук талаага кайтып келди. Азыркы учурда мамлекеттик органдардын алдында актуалдуу милдеттер өлкөдөгү социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүү, инвесторлордун ишенимин кайтаруу жана мамлекеттик башкаруу тутумун реформалоо коюлгандыгын Садыр Жапаров айтты. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу ошондой эле Кыргызстан тышкы саясатын үзгүлтүксүз жүргүзүп, буга чейин жетишилген эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин алкагында баардык эл аралык милдеттенмелер так сактала тургандыгын белгиледи. Ал тышкы саясаттын учурдагы артыкчылыктуу багыттарын өзгөчө басым жасоо менен Кыргызстан союздаштары жана стратегиялык өнөктөштөрү менен кызматташуусун чыңдоону уланта берерине ишендирип, коронавирус пандемиясына каршы турууда Кыргызстанга колдоо көрсөткөн чет мамлекеттерге жана эл аралык уюмдарга ыраазычылыгын айтты. Президенттин милдетин аткаруучу ошондой эле Кыргыз Республикасы, ИАЭП, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюму, Евробиримдик, КМШ, ТМКК сыяктуу жана башка негизги эл аралык түзүмдөр менен кызматташууга өзгөчө маани берерин белгиледи. Садыр Жапаров дипломатиялык корпустун өкүлдөрүнө иш-чарага катышкандыгы үчүн ыраазычылык айтып, Кыргызстандын эл аралык коомчулук менен ар тараптуу кызматташуусу мындан ары да бекемделе берет деген ишенимин билдирди. Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташууга биз өзгөчө маани беребиз. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле инвестициялардын агымын көбөйтүү жана товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын, эмгек ресурстарынын эркин жүгүртүлүшүнө толук көлөмдө жетишүүгө кызыктарбыз. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында жамааттык коопсуздук тутумун түзүү Кыргызстандын кызыкчылыктарына толук жооп берет. Биз уюмга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга кызыктарбыз жана жаңы чакырыктар менен коркунучтарга каршы турууда ар тараптуу иш-аракеттерибизди уланта беребиз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер биздин аймактагы коопсуздук, экономикалык, маданий жана гуманитардык жааттарда кызматташуусуна чоң салымын кошуп келе жатат. Биз Шанхай кызматташтык уюму менен тыгыз кызматташуубузду жигердүү улантууга даяр экендигибизди баса белгилегим келет. Европа биримдиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга тез арада кол коюлушуна үмүттөнөбүз. Тараптардын макулдашууга кол коюусу Кыргыз-Европа мамилелерин сапаттуу жаңы деңгээлге алып чыгаарына терең ишенем. Кыргыз-түрк тилдүү мамлекеттер менен жигердүү кызматташтыгыбызды мындан ары дагы өнүктүрүүгө даярбыз. Биз боордош араб өлкөлөрү менен жемиштүү алакаларыбызды мындан ары дагы бекемдөөгө жана өлкөлөрүбүздүн кызыкчылыктарына жооп берген биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз.